Эң маанилүү көйгөй биринчиден элибиздин пейили өлдү да. Чын деген элибиздин пейили өлдү. Ачыгын айткандачы, жаман көргөндө бардыр, балким айтсамчы. Биринчи пейили оңдошубуз керек. Анан элдин пейилине жараша Аллах Таала падыша берет да. Биринчи эл пейилибиз оңдосок, падышабыз жакшы болот. Буюрса жакшы болот бардыгы да. Түйшөлткөн ошол эле. Коптон эле сактанып эле атабыз ушу. Анан кымбатчылык болуп атат, жетишпейт. Айлык көтөрүлбөйт. Товарлар кымбаттайт. Айлыкты да кымбаттатса, көтөрсө жакшы болмок ошого жарашачы. Анан айлыгыбыз жетишпейт. Тапканыбыз бир 15 000 болсо, анан бир жумага жетет. Жок. Мен 3 көйгөй кайсы? Азыр эми президентке ишенебиз, буюрса ошону колдоп, ошону эметсек, буюрса жакшы жолго алып барат болуш керек. Ошого негиз. Аптекаларда дарылар абдан кымбат. Эми карапайым адамдардын алганга эмеси жетпейт. Тамак аш кымбаттыгына байланыштуу жаш балдардын, жашы улгайган адамдардын ден соолуктары начар. Себеби тамактануу начар болсо ден соолук начар болот да. Дагы эмне? Кыргызстанда азыр көйгөй көп эле. Пенсия деген аз, айлык акы аз. Биринчиси ошол элдин саламаттыгы, элдин баягы ошол бакубат жашоосу, анан үчүнчү чек ара маселеси. Эми көйгөй бардык жагынан эле көйгөй бар. Жол маселеси деген бар. Суу маселеси деген бар. Ошол элге ошондой нерселер жетишсиз. Эң биринчиси өзүңүз көрүп атасыз, саламаттык сактоо жагынан иштер көп. Элибиздин ден соолугу биринчи маселеси. Ден соолук болсо, элибиз здоровьеси өзүнүн ордунда болсо, анда биз ушу өнүккөн бир тармагы да. Экинчи тармагын мен айткандай производствону көбөйтүш керек, жумуш орундары көбөйтүш керек, элдер иштеш керек. Үчүнчү маселеси ал политический стабильность и баягы мир болуш керек да. Оор пандемия өтө оор болуп атат. Көп ооруп атат. Анан ушул эле болуп атат. Анан бул эми кымбатчылык келет. Баары кымбат болуп атат. Эгиндер жок болуп атат, күйүп кетип. Ошо кыйынчылык келет го, кымбатчылык кыйынчылык болот го. Мага эми азыр шайлоолору жакпайт. Каждый эле шайлоо, вообще Кыргызстанга караган эч ким жок. Жылга эле жаңы шайлоочу эле чыккышат. Окуу деле, министри деле чыкпайт эчтеке, айта албайм эчтеке. Көйгөй ушул азыр кайсы?